Өлкөдө соңку bir сутка ичинде COVID-19 илдети 215 адамдан аныкталды. Алардын 40-ы Жалал Абад облусунан катталган. Саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан маалыматка ылайык, бир нече күндөн бери Жалал Абад жана Баткен облустарында оору күч алды. Бейтаптардын саны улам өсүп бараткандыктан, жабык турган ооруканалар ишин кайрадан жандантты. Мурда күндөн баштап иштей баштадык. Мурда күнү, то есть 30 сентябрдан баштап, 1 сентябрдан 30 сентябрга чейин инфекциялык бөлүм жабык турган. Анын ичинде отопительный системасын, канализацион системасын биз ремонтун өткөргөнбүз. Себеби ал убакта сентябрь айында оорулардын саны дагы кескин түрдө азайып, бардыгын Сузак аймактык ооруканасы дарылап аткан. Ал тилекке каршы кичине көбөйгөндүгүнө байланыштуу биз кайрадан ишке ачып, азыр иштеп атабыз. Негизинен 21 оорулуу бар, анын ичинен бирөө оорук акыбалда азыр. Облус башчысы болсо учурда бейтаптар салыштырмалуу түрдө көбөйүп жаткандыктан бардык район шаарларда инфекциялык бөлүмдөр ишке киргенин жана кошумча ооруканаларда уюшулганын билдирди. Ошондой эле кырдаалдын курчушуна жараша чектөөлөр да болоорун ачыктады. Эгер оору күчөп кетсе, мал базарлар жабылышы мүмкүн. Ошол эле оору күчөп кетсе, кийим-кече саткан базарлар жабылышы мүмкүн. Бирок продукта саткан, тамак аш саткан базарлар жабылбайт. Эми элдин тирлигин кылыш керек. Анан өнөр жай тармактарында дагы болушунча биз азыр аларга дагы иш жүрүшүнө условия түзүшкө аракет кылып атабыз. Себептен мекеме ушундай өнөр жай тармагында токтогуш керек бизде. Основной бизге налогду берген тармак болуп эсептелген үчүн аларга дагы колдон келишинче иштегенге шарт түзүп бергенге аракет жасайбыз. Коомчулукта өкмөт башчы Кубатбек Бороновдун ордунун экинчи толкуну башталса, шайлоодон кийин чектөөлөр кайрадан киргизилер тууралуу айтканы кызуу талкууланып, ага нааразы болгондор арбын. Алардын катарында шаардагы базарлардын биринде соода жүргүзгөн Бактыгүл Жайнакова да бар. Мыналардын бардыгы кредитке иштейт да, эми базардыңчы. Мисалы 100 000 алсаң, ошону чыгара албайсың да 2-3 айдачы. Базар болбосо окат каяктан ун кымбат. Мисалы мен ун ала албай 2 айдан бери. Кече алып ун алып алайын десем, майды 500-ге чыгып кеттир, 5 литрчи. Анан соода ham болбойт да. Алып алайын десең аренда келет. Мусорга төлөйсүң, ага төлөйсүң. Соода болбосо кыргыз эли ачка калып, ана ошондо оору болот. Учурда той аштарга чектөөлөр киргизилип, улам рейдтер өткөрүлгөнү менен саясий партиялар жүздөгөн адамдардын коштоосунда үгүт иштерин улантышууда. Ал эми базарларда, коомдук жайларда деле адамдардын бет кап тагып, оорудан кооптонгону байкалбайт. Карантин кылбай эл деген тиричилик кылыш керек да. Кудайдын буйругу менен болот да, кандай болот, кандай жок. Сен мен айткандай болбойт да, туурабы? Менин оюмча ушу карантин кереги деле жок. Күндөлүк, күнүмдүк тамак ашка иштеген таксисттер, идиш жууп иштеген апалар, кыздар ошол кыйынчылыкка туш келип, анан кийин карантинде жок кылсаңар болот эле деген кыйналып кетип атат да. Карантинге мен наразымын. Эли эмнеге дегенде эл эми өзүн өзү эптеп келип атат. Жукса жугат эле бардык жерден. Эми эл кыйналат да, баягы эл кыйналат. Ошол. Аны мына азыр кафе, ресторандар жабып атат, ага да мен каршымын да. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Нурболот Мирзахметов COVID-19 илдети күч алса, аны менен күрөшүүгө бейтапканалар дары-дармек жана азык-түлүк жетиштүү экенин билдирди. Белгиге кетсек, аталган оору Кыргызстанда алгачкылардан болуп, Жалал Абад облусунун Сузак районунда катталган. Ушул кезге чейин облус аймагында бул илдетти 6800 адам жуктуруп, алардын 157си каза болду. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.